Баткен районунун чек айылында эки ишкер кичи цех ачып, облус тургундарын яшик менен камсыздоону колго алышты. Алар мамлекет тарабынан берилип жаткан жеңилдетилген насыя алып, цехти ишке киргизген. Куруу иштери өткөн жылдын декабрь айында башталган. Учурда Кытайдан заман талабына ылайык акыркы үлгүдөгү атайын жабдуу алынып келинген. Ушул шаарыбыздагы мусорлордон şu яшик чыгаруу эмеде шаарды тазалаш. Негизги максат шаарды тазалаш. Азыркы мезгилде алып келдик. Куруп иштетип атабыз. Эми мындан наркы максатыбыз дагы башка переработка кылуучу цехтерди куруш керек болуп атат да. Ошон үчүн шуну бизди колдогон мамлекетибизге, мына президентибиз Сооронбай Шариповичке, Айыл банкка бизди колдоп ушул нерселерди кылып атабыз. Эми дагы колдоо берселер, переработка кылчу, мусорларды жыюучу цехтерди курабыз деген максатыбыз бар да алдыбызда, Кудай кааласа. Баткен районунун жашоочулары буга чейин мөмө жемиштерди салуучу атайын яшиктерди Борбор шаардан жана алыскы облустардан сатып алышчу. Эми жергиликтүүлөр алыска барып убара тартпай, бул жерден эле сатып алса болот. Аны менен катар цехтин ишке кириши 5 жумуш орунун түздү. Жумушчулар учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша санитардык нормаларды сактоо менен иштеп жатат. Алар чын айтканда иши жеңил. Биз аларга биринчи келгенде мына бул гигиенаны сакташ үчүн бет кап беребиз, колун дезинфекция кылдырабыз, антисептиктер менен иштешет. Булар жумуш тартыбы эртең менен саат 8-де башталса, кечки саат 6-га чейин иштейт. Биз менин оюмча 5 адам болгондуктан 5 семьяны, мисалы жумуш менен калып 5 семья багылып атат да. Азыр пандемияга каршы байланыштуу неме Россияга барып жерде да иштесе болот. Ишкерлер алдыда таштандыны кайра иштетүүчү жабдууларды сатып алып, цехти чоңойтууну максат кылууда. Мындан улам жергиликтүү бийликтин колдоосуна муктаж. Ишкерлердин ишмердүүлүгү менен таанышкан район башчысы алдыда колдоо көрсөтүүлөрүн белгиледи. 95-99% биз айыл чарба менен алектенген район болуп эсептелебиз. Бүгүнкү күндө биздин районубузда көпчүлүк бак, өрүк бактары менен алектенет. Значит, не керек бизге? Азыркы учурда ушул экспортко чыгаруу үчүн ушундай яшик чыгаруучу цехти курулганы бул биздин район үчүн өтө жакшы болду деп эсептейм. Кудай буйрса, экинчи этабындагы биз жардам беришибиз керек. Ушул Айыл банктан кредит алып туруп дагы өздөрүнүн дагы кошумчасы менен жасайбыз дейт. Эми биз дагы мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан Кудай кааласа, Кудай буйрса, жакшы жардамдарды көрсөтөбүз. Ушул бир 2 гектар жер керек деп атат. Эми муну айыл өкмөткө тапшырма берилик, биргеликте сүйлөштүк. Цехте чыгарылган яшик дүн баада 35 сомдон сатыкка чыгарылат. Кардарлардын санына жараша баасы төмөндөшү мүмкүн. Ал эми ишкерлер алдыда цехти кеңейтип, жумуш орундарында көбөйтүүнү пландап жатат. Миңгүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.